саламатсыздарбы. Серептигинин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары азыркы учурда социалдык тармакта аябай талкуу болуп аткан окуя боюнча биз атайын студиябызга спорт журналисти, ошондой эле жеке ишкер Токтомуш Жекшенбай уулуну чакырып отурабыз. Венага сайла турган Винкристин деген венага сайла турган дарыны врач ошону карабай шалакы кылыптыр эле баламдын жүлүнүнө сайталган. Токтомуш мырза, айтсаңыз, негизи эле окуянын чоо жайын өзүңүздан угалы деп чакырып отурабыз. Башынан айтып берсеңиз, кандай болгон, диагнозу кандай болчу? Кечээ эле мына балаңыздан айрылып отурасыз. Артын берсин дейбиз. Өзүңүздүн огузуңуздан уксак. Менин ушул экинчи уулум Рамиль Жекшенбаев 2020-жылы төрөлгөн. Мына кечээ күнү 2024-жылы 19-декабрда ушул Бишкек шаарында детский онкологиядан врачтардын кайдыгер жана шалакы мамилесинен улам балама туура эмес уколду сайып коюп ордуна алмаштырып, балам 7 күн больницада жатып жан берип кетти да. Менин балам мындан 2023-жылы алгач ошол рак крови, ошол аккан оорусу менен ооруганы туурасында билгенбиз да. Мен билишимче буга чейин дагы сиздер ошо Индияга барып дарыланып келгенсиздер, Ал жактан жашынакай келип диагноз коюп берген деп атасыз. Ошол жакта кандай дарыландыңыздар? 2023-жылы жазга маалы балам ооруп, анан кийин сайдикке барчу. Бир күнү көзү көгөрүп калат, бир күнү бети көгөрүп калат. Анан өзүнүн педиатрына алып барсак, жазга маалы болчу. Азыр погода ушундай болуп атат, балаң тамагы кызарып калыптыр, ооруп калыптыр деп эле балама тамагына эле дары жазып бере берген да. Ошо менен эми биз дарыгер эмеспиз да. Ошо менен баламдын тамагын эле дарылап жүрөрдүк. Ошо менен балам тамак ичпей баштады, өңдөлөтүнөн кетип баштады. Анан бул мамлекеттик ооруканага ишенбей, анан жеке частный клиникага барып, баламдын общий анализ канын тапшырсак эле, адамдын каны гемоглобин деп коет да. Ушул нормальный, орундуктуу, туруктуу гемоглобин жаш балдардыкы 130-140 чейин болот. Менин баламдыкы ошол гемоглобин 60 түшүп кетиптир. Мындайча айтканда, денесинде жарты каны жок калыптыр. Көрсө, балам мурда эле 1 ай мурун, 2 ай мурун эле ошол раковый клетка ойгонуп, баламдын канын соруп жей бериптир. Аны педиатрлар элементарный нерсени бизге айтпаптыр да. Ушуну канын текшерип койгула депчи. Анан ошон частный клиникага барып тапшыргандан эле гемоглобини түшүп кетиптир балаңардын деп эле анан бизди онкологияга жөнөткөн. 2023-жылы апрелдин аягында. Бул жактан жалдагы онкологияга келип эле анализдерин тапшырганда эле ошо менен раковый клетка чыкты. Ойгонуп кеткен деп анализдери чыкты. Ошо менен мен дагы мындай жашоомдо мындай нерсе болгон эмес да. Бул рак деген оорулардын эң атасы, оорулардын мындай өтө серьезный оорулардын бири да. Мындан ашкан коркунучтуу оору жок да. Рак деген нерсе бул мен оозеке эле укчумун. Бирок мен жашоому башыма келип көргөн эмес да бул нерсечи. Ошо менен эмне кыларын билбей эле ушул рак менен күрөшүп, ар жака, бер жака ушул рактан кабардары бар бир тууган агаларыма чалып, алардын арасынан Азамат Байматов деген кайрымдуу болуп фондунун жетекчиси, ошол агам менен чалып эле сүйлөшүп айттым, ага ушундай балам рак болуп калыптыр деп эле. Анан ал айтты, иним, бул жактан азыр сен биздин больница, биздин онкология ракты анчалык деңгээлде өстүп караганга, болбосо жакшыртканга жете элек, бизде уровень ага жете элек, элементарный анчалык деңгээлде күчтүү оборудованиялар да жок экен да. Менден сага совет, агалык мен жардам берейин, колдон келсе эч нерсе кылдырбай эле Индияга алып кет деди. Ошо менен бул жерден мен врачтарга эч нерсе сайдырткан жокмун. Баламдын жүлүнүнөн анализ алып Москвага, Россияга жөнөтөбүз деди. Ал жакта 23 күнгө, 30 күндө анализ чыгып келет экен. Анан ушул жерден эле мен визаларын даярдаттым. Загранпаспортторду даярдатып эле 10 күндөй балам бу жерде кан куюп эле жатты. 10 күндүн ичинде дагы ушул жерден врачтар менин келинчегимди психологический давить этип коюштур да. Силер күн сайын балаңарды жоготуп атасыңар, балаңарды өлтүргөн жатасыңар. Доо арызыбыз жок деп менден арыз жаздыртып алган. Балаң өлүп калса доо арызы жок. Элементарный эле нерсе, ага кан куюса, ал адам жашай берет. Ошентип эле андан кийин чет өлкөгө алып кеттик.
Индияга бардык майдын 10-унда GIP деген больницага бардык. Бул фонддун ошол жакта өкүлдөрү бар. Бизди тосуп алды, дароо эле больницага алып барып, анализдерин тапшырып 4 күндө чыгарып берди. Ошол жерде профессорлор бүттүгү бизге айтты. Балаңардын оорусун бүттүгүн аныктадык. Эгер силерге момдайнан лечение туурасында протокол бүттүгүн жазып беребиз. Эгер силер ушуну туура аткара турган болсоңор, силердин балаңарга биз 90% гарантия беребиз деди да. Балаңар сакайып, чуркап алып кетесиңер деди. Эгер биз түзгөн протокол менен балаңарды жакшырта турган дарылар менен силер дарылабай койсоңор, анда биз силердин балаңарга жардам бере албайбыз деди. Себеп дегенде 12 жашка чейин багы рак менен жаш баланын организми өскөн сайын өзү менен өзү күрөшүп кетип, ракты жеңип кеткенге толук кандуу мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан макул деди, сиздер 90% гарантия берсеңиздер, биз даярбыз деди. Эмне кылсаңыздар ошондой кылыңыздар. Каражаты, анысы, мунусу, маселенин баардыгын биз чечебиз. Болгону ушул балабызды аман калтырып, колубузга тапшырып бериңиз дедик. Ошентип анан майдан баштап, биз ноябрга чейин Индия мамлекетинде 6 ай, 7 ай лечение кылдык. Ошол жакта жашап. Ошол жакта жашап, ал жакта ошол жатакана кылып койгон кыргыздар бүттүгү мындай 1 айыл болуп калган. Фонд ошондой кылып койгон, бүттүгү бир жерде жатаканада, гостиницада жашайт, больницага барат, эртең менен келет, бир водитель менен врач алып барат, алып келет. Ошентип келинчегим 6 ай Индияда баламды жакшыртты. Мен 3 ай жүрдүм, 3 ай келинчегим да маңдайында жүрүп, балам күлүп жайнап адам болуп келди. Анан кийин жалпы лечение бизге 2 жыл болмок. 6 айын ал жактан алдык, 1,5 жылын бул жактан алмакпыз. Ал жакта дарыгерлер биз эмне дары ичебиз, жана кандай уколдорду алабыз, бүттүгүн бизге документке, протоколго бүттүгүн жазып берген. Ошонун негизинде былтыр ноябрдан келгенден бери 1 жылдан ашты. Биз ушул жерден лечение кылып атканбыз. Балам сухой таблетка алчу, химия. Андан тышкары 2 химия бар болчу. Бирөөн венага, бирөөн болсо жүлүнгө сая турган химия. Бул химия деген бул уулуу зат. Адамдын туура эмес жерине сайып кое турган болсо, адамды өлтүрүп кое турган уулуу зат. 3 ай сайын ушул химияны бирөөнү венага, бирөөнү жүлүнгө биз алдык. 3 ай сайын 3 жолу, 9 айда 3 жолу алдык. Жашнакай эле болчу. Жашнакай эле болчу. Жашнакай эле алгам балам. Ошо менен алып кече күнү мынакей 13 декабрда акыркысы могул биз эмнеден буну билип атабыз? Винкристин деген, анан кийин мына могул химия. Ушудан биз Индиядан 4-өн алып келгенбиз. Бул жакта жок болбу Бул препараттын заменители бар болуш керек, бирок биз Индиядан лечение кылып аткан боюнча ушул нерсе жидкий. Могу баламдын жүлүнүнө сайылыш керек болчу. Дагы бирөө венасына сайылыш керек болчу. Ал башка препарат. Экөөнүн ордун алмаштырып койгонго болбойт. Биз буга чейин 3 жолу алганбыз. Эгер реакция боло турган болсо, башка нерсе боло турган болсо, балам Индиядан жолбосо биринчи жолу алганда эле көз чумуп кетмек. 13 декабрда мен балам оорубай, этпей, үйүбүздөн эле биз больницага жаткан эмеспиз. 13 декабрда ушунун ала турган учур келип калып, 3 ай келип калып, алыш керек болуп, биз жалдагы ушул онкологияга барганбыз. Бул дарыны саярда дагы дарыгер бул баланын акыбалын, анализин алып, жолбосо акыбалын көрүш керек болчу. Ушуну азыркы учурда ооруган жокпу, башка нерсе болгон жокпу, көтөрүп алабы деп көрүш керек болчу. Бул биринчиси. Экинчиси, багы канчадан бери дарыларды ичип атып, боорго кичине нагрузка келип калыптыр. Боордуга нагрузка келип, повышенный болуп калыптыр. Нормальный боордун состояниясы мисалы 400 болсо, баламдыкы 700 болуп калыптыр да. Биз жума сайын анализ кровь тапшырып турабыз. Жума сайын ошону биз көзөмөлдөп турабыз. Рак ойгонуп кеткен жокпу, гемоглобини каны түшүп кеткен жокпу деп жума сайын Кудайдын куттугунда анализ тапшырып, ушул врачка, Индияларга жөнөтүп көзөмөлдөп турабыз. Биз келдик, ошо менен баламды экинчи этажга алып кетти. Анан анестезиолог токобу жанагы балага эме берген, кислород, багы уктата турган дары берген врач. Ошол кетет, азыр шашат, болгула деп эле ошо менен экинчи этажга алып барды, бизди чыгарды да баламды наркоз берип уктатып эле
анан кайра колубузга алып чыгып берди. Биз аны алгандан кийин больницага 1 саат 2 саат эле жатабыз, кайра эле үйгө келип калчык. Ошо менен алдык аны. Ошол жерден алып кеттиңиз, э? Биз ошол жерден алып кеттик. Алдык. Ошо менен кайра биз үйгө бардык. Баламды алып, наркостон чыгарып, үйгө алып бардым. Үйгө алып барсам, келинчек үйгө алып баргандан кийин эле чото балам бир уктап тургандан кийин эле башымды ыйлап эле температурасы 38-39 болуп кетти. Кузуп баштады да. Кузуп баштагандан кийин эле келинчегим сомнение болуп баштады. Буга чейин мындай болгон жок эле, эмне реакция болуп атат деп эле ар жак бер жагын караштырса, ушул укол сайылбай калып калыптыр. Бул балаңыздын колунан тапсыздарбы же кандай болду? Бул бизде калган. Бул венага сайыла турган укол болчу. Бул венага сайыла турган уколду, ушунун ордуна венага сая турган уколду жүлүнгө сайып салат. Буну караган эмес. Бул химический дары. Буну врач саярдын алдында 10 жолу текшериш керек болчу. 10 жолу текшериш керек болчу. Бул туура эмес сайылса эле өлүмгө алып келет. Бул шприцти алып чыгып, мону флакондон сордуртуп, кайра коюп, кайра карап, терде протоколдо бүттүгү делодо протоколго чейин жазылган, бүттүгү кагаз жүзүндө жазылган, кайсынысы кайерге сайылат, ошону бул 10 жолу караш керек болчу. Ошону саят дагы. Ошо менен эле үйгө барганда эле бул химический зат. Бул химический зат адамга туш болгондо бул автоматически өлөсүң. Артка жол жок. Келинчегим чырылдап эле ыйлап жүрдү, буну сайылбай эле башка нерсени сайып коюп турду. Ошол жерден эле балам башын көтөрө албай эле кузуп эле жатып калды. Сиздер кайра алып бардыңыздар? Биз анан кечинде 10-11лерде кайра обратно алып бардык. Врач менен сүйлөшүп, балам температурасы түшпөй жатат деп. Алып барып эле боору повышенный болуп кетип эле боорду тазалайбыз деп капельница коет. И ошо менен эле балама эме кылып баштайт. 13 сиз үйүңүзгө алып кетсеңиз, кайра 14 бардыңыздар. Жок, 13 кечинде эле алып бардык, кайра больницага алып бардык. Анан ошол жерде калды, э, балаңыз? Балам менен келинчегим ушул жерде калды. Врачтар капельница сайып атты. Температурасын түшүргөнгө депчи. Ошо менен температурасын түшүргөнгө врачтар сайып атты. Ошо менен температурасы дагы элементарный нерсе дагы температурасы түшпөй койду. Бул винкристин деген дары адамдын мынакей могул жерде характеристика, мен Google'га кирип бүттүгүн изилдеп, анализдеп, эгер винкристин деген дары бул химия жүлүнгө сайылып калса эмне болот деп мен Индиядагы врачтарга дагы чалып, моулардын бардыгын жөнөтсөм, алар чалып эле ыйлап жиберишти. Эмне десем, уже Рамилди сактап албайсыңар деди. Мынакей симптомы деп жазылып турат, который приводит к параличу, комага дейт, и смерти дейт. Экинчи күнү эле балам паралич болду. Ошол күнү кечинден эртеси күнү эле балам сий болбой баштады. Себеп дегенде бул жүлүнгө жана химия келгенден кийин уже балам башымда эле жатты, температура, баштагы нервный системалардын баарын бул уже күйгүзүп өлтүрүп баштаган. Балам паралич болду, башын чалкалатып эле монтип жатып калды. Башын түстө болбой калды, контролдо болбой калды. Себеп дегенде нервный системанын баардыгын винкристин деген химия өлтүрүп баштады. Могул жерде параличке алып келет деп атат да. Баламдын табарсыгы уже сигнал бербей калды. Самостоятельный сий болбой калды. Почкалар иштебей калды. Искусственный кылып шланга тыгып сийдиртип аттык. Ошо менен эле балам олтура албай калды. Уже экинчи, үчүнчү күнү олтура албай калды. База албай калды. Температурасы түшпөй жатат. Уже үчүнчү күнү могул жерде деген Google'да тиги врачтар мага перевод кылып тиянагын чыгарып берди. Винкристин дегенди ушулдун жүлүнгө алганда аягы эмне болот? Өлүмгө алып келет деди. Мен үчүнчү күнү уктум, баламдын өлүмүн эле күттүм. Эч ким жакындарыма, бир туугандарыма айткан жокмун. Себеп дегенде бул мындай ошибка дүйнө жүзүндө 20 эле жолу болуптур. 21-чиси ушу шалакы врачтын айынан менин балам менен болуп атат. Анан кийин бул приемныйдагы врач сайып деле ошо менен бизди башка заведующийга берип койгон. Сиздер азыр башка диагнозду издеп, баламды дарылап, убара болбоңуздар. Мынакей диагнозу могулун алмаштырып сайып коюптур. Врач, доктор мону алмаштырып сайып коюптур. Балам ошон үчүн могул жерде адам болбой уже өмүрү менен коштошуп баратат десем, тиги врач айтат. Тиги айтып атпайм, мен туура эле сайгам дейт. Үмүт болуп атты. Эртерээк эми булар мындай болду да, ошол жерде невропатологду чакырышып атты, да бир балекеттерди чакыртышып, эртең УЗИ келет, ал келет, бул келет деп эле
ошентип атты да. Анан мен аларга айттым, силер ар кимди чакырып, убара болуп олтурбагыла, мынакей менде факты турат, бул адашып калыптыр депчи. Анан ошентип 5-нчи күнү уже балам 1-2 күнү анализ алып атканда балам туйлап ыйлап аткан, сайдырбай ошентип аткан да. Уже 4-нчү күнү баламда реакция жок болуп баштады. Кус жоголуп калды, даам билбей баштады. Сүйлөйт, булбуруктап эле, мээси болсо уже күйүп атат. Нервный системаларым баары өлүп атат. Балам ыйлайт, ата буну алып келип берчи, ачык болдум, тигини алып келип берчи деп. Уже ички ашказан отказ берип баштады. Ботодой боздойт, ичмеле ичим дейт. Ошо кийиме баламдын органын баарын күйгүзүп өлтүрүп атты уже. Мен жанагы врачтарга айтып аттым, могуну туура эмес сайып койду деп деле заведующийге да айтып аттым. Уже кеч болуп калганын булар билишти дагы бир заведующий врачты чакырды дагы, булар анан кийин аягында келип деле айтышты. Бул нерсе сайылып калганы анык эмес үчүн биз өзүнчө экспертиза кылабыз. Бирок сайылып калган күндө да биз башынан баштап эле ушунун алдын ала турган лечениясын жазып, назначить этип кылып берип атабыз да койду. Буга противоречие, буга карама каршы жакшы кете турган дары жок экен. Негизи азыр жубайыңыздын абалы кандай? Жубайым кош бойлуу болчу. Эми ар бир адам Алла таалам бала менен сынабасын. Ар бир ата эне бала менен балам деп жашап келет. Мен ушул баламды жет атам көрбөгөн жерге алып барып, адам кылып, бутунан тургузуп, оорусунун баардыгын сакайтып, адам кылып койгондо могул шалакы врач колуна берип коюп атат. 7 күн баламды ошол жерде куюкаланып өлүп атканын карап олтурдук. Балам куюкаланып, жан дүйнөсү өрттөнүп, температурасы 38-39тан түшпөй, балам өрттөнүп өлдү ошол жерде. Бул химический оружие дегендей, химический зат, будан ашкан оор дары-дармек жок дүйнөдө. Буну кандай болгон күндө да врач 100 жолу текшериш керек болчу. Буну Саярда жанагы шалакы врач. Уже 5-нчи күнү балам 5-нчи күн балам реакция бербей калды. Нервныйдагы нервдеги системаларым баары өлдү. 2-3 күнү колунан бутунан анализ алып атканда ыйлап атты эле. 5-нчи күнү балам эч нерсе реакция жок эле жатып калды. Галлюцинация башталды. Оозун тиштеп, ооз башын баарын канжалатып баштады. Балам ар нерсени сүйлөп баштады. Галлюцинация болуп баштады. Дыхание дем ала албай баштады. Балам алып кет, ата алып кетчи мени. Балам мен 3-4 күн мурун могул заключениялар исходу аягы өлүм менен болорун мен 3 күн мурун билип, баламдын өлөрүн күтүп жүрдүм. Ошо менен 6-нчы күнү реанимацияга алып барышты кечинде. 5-нчи күнү реанимацияга алып кетишти баламды. Барып деле кол бутун таңып жаткызып койду. Ошол жерде балам апа деп жатты. Ар нерсени сүйлөп жатты. Эртеси күнү саат 11-де балам өлүп калды деп койду. Негизи азыр сиз коомчулукка айтып чыгып атпайсызбы? Анан мага да кайрылгандар көп болуп атат деп атасыз, мындай. Мынакей. Мен ушуну мен дагы аздыр көптүр болсо коомдо ордум бар. Бирөө жарым мени тааныйт экен, бирөө жарым менен тааныштыгым бар экен. Мен коомго үнүм жетет экен. Бирок мага окшоп ушинтип онкологиянын айынан эч жерге үнү жетпей сыздап ыйлап калган балдар өтө көп. Мен не үчүн айтып атам? Мен балам ооруп барган жок аерге. Сен айтып атасың жана тяжелый болуп келди дегенде тяжелый болуп барган жок балам. Улактай так секирип барды балам. Ойноп жетелеп бардым үйдөн чыгып. Күнүмдүк жашоодо эле Индиядан келгенден бери 1,5 жылдан бери жашнакай эле барды балам. Эч кандай эчтеке Эч нерсе оорубай эле ушу бооруна эле кичине нагрузка болуп жетелеп өзү барды балам. Өлүгүн колмай беришип атат. Менин балам тяжелый болуп, же болбосо рагын дарылап албай калып, ушул онкологияда 1 жылдан бери, 2 жылдан бери жатып ушуну дарылап албай калсак, мен анда монтип сыздабайт элем да. Ошибка кылган врачтын жазасын юридический баа бере турган болсо, ал жакка да комиссия түзүлөт экен.
бейкүнөө өлгөн баламды наристе периштемди экспертиза кылат экен. Аны соет, башын кезет, биягынан анализ алат, ичин. Анан сиз андан баш тарттыңыз да? Мен кантип сойдуртам мен. Жерге бердиңиздер эле. Кечээ күнү моргко барып эле алып чыгып жерге бердик. Ал эми бул окуя боюнча Саламаттык сактоо министрлигине кайрылганыбызда мындайча жооп берди. Артыкбаева Жылдыз Казакбековна. Мен деген главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики. Эне жана баланы коргоо борборунда болгон окуя боюнча Токтомуш Жекшенбай уулунун баласы боюнча биз материал даярдап атканбыз да, анан комиссия түзүлгөн турбайбы? Ошол боюнча маалыматты сизди берет деди го? Ооба, Жекшенбаев Рамиль экен. 22 майда төрөлүптүр, 20-жылы. Биздин ошо эне жана баланы коргоо улуттук борборунун онкология бөлүмүнө 13 декабрда түшүптүр кечинде. Түшкөндө ошо бала кусуп атат, слабый болуп атат, анан башы ооруп атат деп келип түшкөн. Кечинде ошо жаткырылган. Ошол жерден дарыланып, анан 18-ден баштап 15-нен баштап ушу состояниясы ухудшаться этилиптир, ахвалы. 19-унда ошо реанимацияга которулуп, реанимационный отделенияга. Анан ошол жерден чарчап калыптыр. Азыр биз эми комиссия түзүп, эми кызматтык иликтөө жүргүзөбүз. Ошондон кийин анан мындай толук маалымат бере алабыз да. Анан Жылдыз Казакбековна, айтсаңыз, жанагы алмашылып сайылган уколдор боюнча сиздерде кандайдыр бир маалымат барбы? Аны боюнча биз азыр маалымат бизге толук ала элекпиз. Ошон үчүн мен азыр айта албайм, анткени ушу папасынын эмесин мен деле уктум, атасы айтып атат го, алмаштырып сайылды деп. Ал үчүн биз экспертиза жүргүзүшүбүз керек, медицинский документацияларын алышыбыз керек, скрытиян жыйынтыктары керек. Ошон үчүн азыр толук маалымат бере албайм ал жөнүндө.